Намазга келгендердин илинип турган сырт кийимдерин аңтарып, чөнтөгүнүн акчасы менен баалуу буюмдарын уурдап жаткан жарандын тасмасы жакында жарык көрүп, ал коомчулук арасында кызуу талкуу жаратты. Бул боюнча сурамжылообузда да нааразы болгондор ойлору менен бөлүшүп, өз пикирлерин билдиришти. Мечитте барып намазга барып уурдап аткандан кийин мен жакшы көрүнүш эмес. Ар бир динде уруулуучулукка негизи терс каралган да. Бишкек шаардык казысынын жардамчысы Мухаммед Анаркулов мында фактылар байма-бай катталып турарын, намазга келгендерге баалуу буюмдарын өздөрү менен кошо алып, уурулардан сак болуусун эскертип турарын айтышат. Мисалы үчүн жамааттардын арасында келет да алчы. Ошондо эскертилип айтылып атат, бирок намазга кирген убактарда бир гана намаз менен болуп туруп өзүнчө бир занят болуп калат да. Мухаммед Анаркуловдун айтуусунда мечиттерге уурулар тобу менен да келиши мүмкүн. Мындай көрүнүш Кыргызстанда гана эмес, мусулман өлкөлөрүндө да көп эле катталып жүрөт дейт. Кээ бирлери колунда жоктуктан, айрымдары аны кесип кылып алганын айтып, динде ууручулукка тыюу салынганын, эгер шарият боюнча соттой турган болсо, аларга оор жазалар берилмек дейт. Уурулук кылган бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Аяттарда да айтылат. Анан аяттарда ошол уурулук кылуучу аялды, уурулук кылуучу эркекти, эгерде ошол уурулугу бир шариятта көрсөтүлгөн өлчөмдөн өйдө жакта болсо, колдору кесилсин деген бул аят ачык айтылган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчылыгы Лебединовка айылындагы факты боюнча учурда кылмыш иши козголгондугун, андан башка да 10дон ашуун ууручулук боюнча иш козголуп, тергөө малдары жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын мурунку орун басары Канат Мурзахалилов ар бир иш адамдын өзүнүн адеп ахлагына байланыштуу болорун, баары бир ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганарын айтат. Канчалык видео камераны коюп же башканы камап эме кылган менен маселе чечилбейт. Бул жеке адамдын ички туюмундагы сезимдерди өзгөртүп, бул психологиясын өзгөртмөйүнчө булар боло берет. Дин тутуп, намаз окубаган, өмүрүн жалаң окумуштуулукка арнаган Эмил Жумабеков мечиттердин өзүндө ошондой фактылардын катталышы кейиштүү экенин айтат. Кыргызстан жакырчылыкта жашап атпайбыз. Көбүнчө жумуш жок, тыюу жок. Ошондой жерден бут кийими же тыюу жакшы көрүнсө, машинаны ойлонбой билип кетиши мүмкүн кээ бирлер. Кээ бирлер такай ошондой мукка түшүп алып, ошо жашап жүргөндөр болушу мүмкүн. Бул окуяга чейин Борбордук мечитте да уурулук менен шугулдангандар кармалган. Аларга Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголуп, тиешелүү чаралар көрүлгөн. Бишкек казысынын жардамчысынын айтуусунда колу туткактар жыл санап көбөйүп жатат. Буга чейин Ороз айында битир садака салынуучу кутуча да уурдалып, андай фактылар башка мечиттерде да катталган дейт.